Карындашым Нургыз, эми не болсо деле сага кичинекей кыз көрүп тура берет экен. Анткени биз кичинекейибизден чоңойдук, удаа болчубуз. Көп урушчу элек. Ант романындагы эки бир тууган урушкан ошол Кадича. Бул Нургыздын прототиби да, чын айтып коеюн да. Анан кичинекейинде эле аябай сөзгө кыйын болчу да. Бир агай айтып атпайбы, Абжалил деген агайыбыз бар. Тойгелдиев деп кыргыз тилинен сабак берет эле. Үйүңөргө барып калдым дейт. Ошондо Нургыз кичинекей кыз экен дейт, балким 4-5 жаш кыз экен дейт. Анан ойноп аткан экен. Сен окуйсуңбу десем, тооктун ыргын чокуйсуңбу деп коюп басып кетип калды дейт. Ошондо эле сөзгө аябай чечен болчу да кичинекейинен эле. Анан дайыма айтып калам, сен кантип сөзгө чечен болдуң? Мен менен урушуп атып чечен болдуң деп айтып калам да. Анткени ал эми кичинекей ачуума тиет, бирдеме кылсаң кыйкырат. Атам келип эле ага болушуп калат. Ошо атама мени урдуруш үчүн эле, уруштуруш үчүн кээде укмуш сөздөр сүйлөп койчу да. Мынтип атат, тигинтип атат. Мен оозумду ачкача 10 сөз сүйлөп койчу. Бул ар жагына бир чечендиги бар, анан акыл аябай тунук. Азыр мындай көп кеңештерин берет. Анан кыз киши аябай күйүмдүү болот экен да, ар бир сөзүмө, баскан турганына сүрөтүмөн бир маани берет. Анан ага мына жерде мынтип койсоңуз, мына жерде мынтип койгон жоксузбу деп ушундай күйүмдүү болот экен да кыз киши. Кыз киши чындыгында күйүмдүү болот экен. Эми агаларым бар. Агаларым деле жакшы көрөт. Эжем бар, бирок өзгөчө ушу Нургузда күйүмдүүлүк бар. Анан отуруп сырдашсаң, чериң жазылат. Бирде мен ушундай күлдүрүп айтып берет, юмору да аябай күчтүү. Семинарларына барганда, мисалы мен келинчегим деле семинарына барып айтып келди, ай мен кызды билбей турбаймынбы депчи. Ал жакка барганда дейт, ушундай ачылды дейт, мен поклонница болуп калдым деп келет да. Эми деле Кудайдын берген бир чоң жөндөмү, ал сүйлөй билүү, ал сөздү табыш үчүн бул канча окуйт, дайыма даярданат, бир китептерди кармай жүрөт. Анан ошол эле мезгилде баардын үлгүргөн сыпаты бар да, убактысына береке берип койгон. Барсаң коногуна да үлгүрөт, балдарындагы караңгы үлгүрөт, тил үйрөткөнгө да үйрөнөт, үлгүрөт, катташканга да үлгүрөт, коомдук иштерге да үлгүрөт. Мындай бир жеңил эле үлгүрүп койгон сыпаты бар да. Жалаң 5 окуду. 1-4 алган жок мектепте. Бирок ошондо эле мындай бат-бат эле окуп коюп, анан барып үй жыйнап, тамак жасап, сыртка чыгып, мисалы жүгөрү арчып, картошка отуп деле жүрө берчү. Ошол сыпат өмүр бою калат экен. Анан мындай чечкиндүү болчу, тарс. Анан кээде ойлоп коем, эгерде ушул карындашым эркек бала болуп калганда мен биринчи орунга карындашымды Нургузду коюп анан сүрөмөкмүн да, сүрөмөкмүн. Эми бактылуу болсун, күйөө балабызга чоң рахмат ушунча шарт түзүп берген. Эң башкысы күйөө балабызга рахмат. Анткени азыр ал үчүн биринчи орунда биз эмеспиз, күйөө балабыз. Өзүнүн жубайы, өзүнүн жары, бирок ошол шарт түзүп, ошол колдогон үчүн ошентип элге таанылып атат. Ошо 3 мүнөттө ошончо ойлорду айтты. Апам да аябай сыймыктанды, мен да сыймыктандым. Керек болсо мага чыгып куттуктагандар болду. Мен карындаштын ийгиликтериме дайыма кубанам. Тилегим ушул карындашым менен, бир туугандар менен бейиште да чогуу болсом деп.